Бийик тоолуу алыскы аймактарда жашаган жана табигый кырсыктан жабыркаган жарандарга узак мөөнөттүү суудаларын кайтарып берүүсүнө жеңилдиктер берилет. Бул боюнча Жогорку Кеңештин жыйынында 2002 жылдан тартып сууда алышкан жарандарга жеңилдиктерди берүү жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Мында депутаттар тарабынан бир топ сунуштар айтылды. Буга чейин аталган мыйзам долбоору комитет жыйынында жактырылган. Мында Жогорку Кеңештин жыйынында каралып, депутаттар алган суудаларын канча адам кайтарып бере албай жатканына кызыкты. Ошол берилген 4 миллиарддык суммадан канча каражатын адамдарыбыз такыр кайрып бере албай жатышат да, ушу 20 жылда. Бул жактан 200 миллиондон кайтарылып кетип атат. Анан бир учурларда безнадежный болуп атат. Канча? Безнадежный боюнча Элбир Жыргабековдун айтып аткан боюнча бүгүнкү күндө ошол боюнча иш жүрүп атат, бирок так санын аныктай элекпиз. Аталган мыйзам долбоордо терминдерди алмаштырууга эмне зарылчылык жаралганы айтылды. Даярдыгы жок келген финансы министринин орун басарын депутаттар сынга алды. Нуразбекович, көрдүңүзбү, мына менин коллегама дагы каржы министрлиги так мыйзамга ылайыктап жооп бере албай атат да. Сууда менен займдын эмне айырмасы бар деп. Өткөнкү экинчи окууда 10 мүнөт ушуну талкуулаганбыз да, Нуразбекович. Мына шалакылыкта биз талап кылсак, сурансак, бул өзүбүз атыбыздан эмес. Бул элдин атынан суранабыз да. Ана жок дегенде палатаны сыйлап, ушу айткан нерсени убагында аткарып коюш керек да. Табигый кырсыктан жабыркаган Базар Коргон районундагы Орто Сай айылындагы электр энергия, жол, мектеп жана бала бакча маселесин көзөмөлгө алууну эл өкүлү сунуштады. Орто Сай айылы Базар Коргон ошол жердеги электр энергия боюнча жанагы жол маселеси, мектеп, бала бакча маселеси кенде ошол жанагы табигый кырсыкта болгон жер көчкүдөн жабыркаган адамдар ошол Орто Сай айылы бар да. Ошону алмазакул көзөмөлгө алуу боюнча мага маалымат берип койсоңуздар, ошо Базар Коргон акими, Базар Коргон мэри ошону көзөмөлгө алып, ошол жердеги болгон маселени чечиш керек да. Талкуунун жүрүшүндө депутаттар бир катар оор шартта жашаган айылдар кошулбай калганын тизмектеп, аларга да жеңилдик жолдорун кароону сунушташты. Ошол эле мезгилде катаал шарт дегеним бул Көкмойнок 1, Көкмойнок 2 катаал шартта жашаган аймакка кирип кеткен, себеби ал жерде шамал билесиздер, жок дегенде эле бир 18ден 25ке чейинки метр секундасына шамал болуп турат. Ошон үчүн бул жерден Көкмойнок 1, Көкмойнок 2 кирип, балыкчы шаары кирбей калган. Менин сураганым ушул баягы мамлекеттик кызматкерлерге кошумча төлөөлөр жана ошол эле жеңилдетилген льготалар берилген эмес. Ошол жөнүндө билесизби? Ал жөнүндө бизде азыр маалымат жок экен. Эгерде кирбеген болсо анда бизде анда боюнча маалымат жок бул мыйзамдын алкагында. Чалбай айыл өкмөтү, Майдан айыл өкмөтү, Масалиев айыл өкмөтү, Көтөрмө айыл өкмөтүдө да бар тоолуу аймакка жайгашкан айылдар. Андан тышкары Бирлик айыл өкмөтү и Айдеркен шаары. Ушул айтылган айыл өкмөттөргө бир өзүңүздөрдүн комиссияңыздарды жиберип, бир тактап, мага кат жүзүндө кайрылып койсоңуздар. Жыйынтыгында кыйын шартта жашаган табигый кырсыктардын натыйжасында жабыр тартып сууда алышкан адамдарга жеңилдиктерди берүү жөнүндөгү мыйзамдын долбоору жактырылды.